Пополок анан нижний пополок деп коет. Нижнийга жеткенде автоматически өчөт. Суу набирать эткенде эмеге өйдөңкү пополокко жеткенде кайра иштеп баштайт да. Ошол экөөнүн периодунда эле гана токтойт. Талас шаардык мэриясы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгы жана ветеринардык кызматтын өкүлдөрү менен биргеликте шаардын саркынды суулары, тазалануучу жайдын абалы менен таанышышты. Ошол жакта сурат дагы. Анан бул өйдө да биякчы. Өйдөгө тээпер үчүн эле иштейт бул насос. Социалдык тармактарда бул боюнча калктын наразычылыгы жаралып, саркынды суулар толугу менен тазаланбай, ичүүчү сууга кошулуп жаткандыгы айтылган. Булган сууларды тазалоочу жайында турабыз. Мэриядан комиссия тобу түзүлүп, ошол аркылуу келип тастыктоо иштерин жүргүзүп атабыз. Себеп дегенде 17 апрель 2023-жылы Facebook баракчасына Нурлан аттуу жигит эмесин таркаткан. Ушул дренажный кара сууга малдын союлган убойну сектерден чыккан кандардын аралашмасы кошулуп агып атат деген. Анан азыр келип териштирип тастыктаганда эч кандай кандын малдары аккан далилденген мындай суу таза агып атат. Болсо ошол мезгилде бир убакытта кошулуп кеткендигин мынакей таза суунун кызматкерлери тарабынан такталды. Себеп дегенде дагы шаардан келген приемный пунктка сыйбай, анан свет өчкөн мезгилде авариялык сброс болуп сууга кошулгандыгын тастыктап, Кыргыз Республикасынын суу мыйзамдарын жана айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдарын талаптарын сактоо максатында ал дагы приемниктен ичин кабыл алууду кайра реконструкциялоо боюнча бир жума мөөнөт берилип, ошо кемчиликтерди жоюуга тапшырма берилди. Таза суу муниципалдык ишканасынын жетекчисинин орун басары Адилет Токторов саркынды суу тазалоочу жайдын ичинде кемчиликтер бар экендигин белгиледи. Биздин саркынды суу тазалоочу жайыбыз бүгүнкү күндө толук экологиялык жана санитардык нормалардын талабына жооп берип иштебей жатат. Аны моюнга алабыз. Ошол кан аралаш тазаланмаган суубуз ошол бул жерде электр энергиясы убактылуу өчкөн учурда насосубуз иштебей, тазаланбай түз ошо сууларга аралашып кеткен. Ошондон улам ушундай көйгөйүбүз жаралган жаңы саркынды суу тазалоочу жайы пландалып атат курулушу. Бүгүнкү күндө ошол каржылоочу тарап Европа өнүктүрүү банкы болуп эсептелет. Ошол каржылоочу институттун консультанттары, эксперттери келип эсептешип, техника экономикалык негиздемесин иштеп чыгышты. Бул көйгөйлүү маселе Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын каржылык колдоосу менен чечилгени турат. 4 миллион еврого заманбап санитардык экологиялык талаптарга жооп берген саркынды суу тазалоочу жайы 1-2 жыл аралыгында курулуп пайдаланууга берилгени күтүлүүдө.